Баткенде чегара айылдарынын жашоочулары медициналык кароодон өткөрүлдү. Бишкекте көп кабаттуу үйдүн кире беришинен аялга кол салган адам кармалды. Ысык көлдө чатактан каза тапкан кишини коронавирустан көз жумду деп жерге беришкен. Кыргызстанда болуп жаткан акыркы жаңылыктарды баяндаган Айтмакчы программасы назарыңыздарда, биз менен чогулуңуздар. Баткенде чегара аймактарындагы айылдардын жашоочулары медициналык кароодон өткөрүлдү. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкерим Алимбаевдин атайын буйругунун негизинде Баткен облустук үй бүлөлүк медицина борборуна караштуу мобилдик клиникасынын дарыгерлери Баткен районунун Таш Тумшук, Орто Боз, Көк Таш айылдарындагы калкты медициналык кароодон өткөрүштү. Жалпысынан аталган айылдын 300гө жакын жашоочусу медициналык кароодон өткөрүлдү. Алар гепатит Б жана С, ВИЧ боюнча экспресс тесттен өткөрүлүп, медицина кызматкерлеринен кеп кеңеш алышты деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, облус башчысы Абдыкерим Алимбаев 2021-жылдын 31-январында Баткен облусунун Актатыр, Аксай, Самарканд айыл аймактарынын эли менен жолугушуп, анда чегара аймактарынын жашоочулары өздөрүнүн социалдык экономикалык көйгөйлөрү менен кайрылышкан. Ошондой эле жергиликтүү жашоочулар үчүн атайын медицина кызматкерлери барып, медициналык кароодон өткөрүү жагы каралган. Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери тоноо фактысына шектелген жаранды кармашты. Бул тууралуу райондук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, буга чейин социалдык тармакта 5-Кичи районундагы көп кабаттуу үйдүн кире беришинин жанында турган аялдын жанына белгисиз адам келип, аны менен диалог куруп, андан соң анын артынан кол салган видео тараган. Ой, дура! Ошентип 2 февраль күнү КС аттуу жаран милицияга арыз менен кайрылып, үстүбүздөгү жылдын 28-январь күнү саат 21:00 чамасында Борбор каланын 8-Кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин кире беришине жакын жерде туруп, ага карата физикалык күч колдонуу менен сумкасын уурдап алып, андан соң белгисиз тарапка качып кеткен кылмышкерге карата ачык түрдө чара көрүүнү өтүнгөн. Бул факты Октябрь районунда катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 206 беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Ар тараптуу издөө иш-чаралардын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан тоноочулукка шектелип, 1977-жылы туулган Ж.О. аттуу жаран кармалып, кылмыш процессуалдык кодексинин 96 беренесине ылайык Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ысык көлдө киши колду болуп каза тапкан тургунду элге коронавирустан көз жумду деп айтып жерге беришкен. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы кабарлады. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгы социалдык тармактарда адам өлүмүнө алып келген кылмыш бетин ачууга милиция чара көрбөй жатат деген маалымат чындыкка дал келбей турганын айтып түшүндүрмө берди. Ысык көл райондук прокуратурасы тарабынан текшерүү жүргөн. Анда Темировка айылынын 61 жаштагы тургуну киши колду болуп каза болгондугу жашырылып, жерге берилгени аныкталган. Күбө катары суралган Темировка айылынын 51 жаштагы тургунунун айтымында 21-январга караган түнү анын 30 жаштагы уулу Дымы менен 61 жаштагы бир тууганы Ж.А.нын ортосунда уруш чыккан. Эртеси агасынын сөөгү алардын үйүндө табылганын билдирген. 1 февралда кылмыш жаза кодексинин 130 беренесинин 3-бөлүгүнүн 1-пункту менен иш козголуп, тергөө башталган. 2 февралда соттук медициналык экспертиза дайындалган. Ошол эле күнү Ысык көл райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери кылмышка шектүү Дымы аттуу жаранды Бишкектен кармаган. Учурда ишти Ысык көл райондук прокуратурасы тергеп жатканы кабарланды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан жана Bizon KGZ сайтыбыздан окуй аласыздар.